Саламатсыздарбы, эфирде эл өкүлдөрүнүн апта ичинде көтөргөн маанилүү маселелерин баяндаган парламент берүүсү. Максатсыз жумшалган миллиардтаган суммалар, зыяндын ордун ким толтурат? Мамлекеттин акчасын жеген үчүн ал эртең коюш керек. Сиз бүгүн таптыңыз, ал эртең коюш керек ордуна карачы. Адилетсиз чечим чыгарган сотторго нааразычылык күч. Соттор азыркы маалда Кыргызстанда акыйкатсыз иштеп атат. Чыры бүтпөгөн кесиптик бирлик, депутаттык комиссия бир топ мыйзам бузууларды аныктап чыкты. Булар жыргап, наз уйкуда отурушат. Кыргыз темир жолунда 6 миллиард, Манас аэропортунда 4 миллиард сомго чейинки каражатты максатсыз пайдалануу катталган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин палатасынын төрагасынын өткөн жылдагы отчетун кароодо белгиленди. Жыйын суроо жооп иретинде өтүп, депутаттардын суроолоруна эсептөө палатасынын төрагасы Алмазбек Акматов жооп берди. Парламентарийлер мындан сырткары Кумтөр компаниясындагы мыйзам бузууларды көрүп, мамлекетке канча пайызы кайтарылып, келтирилген зыяндын көлөмүн такташты. Талкууда депутат архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинде жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыктарын тактады. 2022 канча акча кайтарылган, канчасы максатсыз пайдаланган, канчасы мамлекетке кайтарылды? 22 боюнча Эмек Жапарович, биз бул 21-жылдыкы болуп атат, 22 жылдыкын быйыл текшерилип, азыр даярдалып атат материал. 21-жылды жыйынтыгы боюнча толук каралган. Капиталдык салымдар боюнча Костройго 2 миллиард 700 миллион акча бөлүнгөн. Аны 95%га освоить этишкен 21-жылдын жыйынтыгы боюнча. Анын жыйынтыгынан биз 46 миллион сомго чейин завышение таап, аны толук 92%-ын ордуна койдурдук. Жыйындын жүрүшүндө депутат өткөн жылы сатып алуулар тармагында 1 миллиард сом мыйзам бузуу фактылары аныкталганын айтып, укук коргоо органдары тарабынан тиешелүү иштер жүргүзүлүшү керектигин белгиледи. Мына Кумтор боюнча билебиз, бөлтүрк жоопкерчиликке тартылды. Бул эки ишкана боюнча Кыргыз темир жолу менен Манас боюнча маалымат берип коюңуздарчы. Бекимбек Акимович, Кыргыз темир боюнча аудиттин жыйынтыгы менен 4,5 миллиарддан ашык. Бир аз катуураак. 4,5 миллиарддан ашык каржы бузуулар аныкталган. Укумтөрдү жегендердин да колдорун кыя кесиш керек да, уятты ошолчу. Мына үчөөнү айттыңыз, Манас аэропорту менен темир жол дедиңиз. Булар коркпогондо немелер экен? Бул значит, мыйзам бузгандардын арасында бар. Аэропорт Манас, Кыргыз темир жолу, мамлекеттик мүлк фонду бар экен да. Буларды бердиңерби силер? Бул 22-жыл эле үчүн айтып атабыз, Кыргыз темир жолу дагы берилген, бу дагы ошол улуттук коопсуздук мамлекетине берилген. Планы жок, максатсыз пайдаланган каражаттарды мамлекетке кайтаруу керек. Урматтуу укук коргоо орган мүчөлөрү, мына өзүңүздөр ушуга жакшыраак баа берсеңиздер, биз канча мамлекеттик бюджеттин акчасын экономдош үчүн дагы жүгүрүп атабыз, андан сырткары аларды өсүп өнүктүрүш үчүн мына кредиттерди алып атабыз. Караңыздарчы, мына акчаларын эсептелген. Бул мындай бир тартип болуш керек да. Жерлерде эл менен жолукканда эң көп жол, таза суу көйгөйү көтөрүлөт. Жолдорго жылына акча бөлүнөт. Кээде сапаттуу бүтпөй калууда. Андан сырткары бөлүнгөн акчанын сол чөнтөктөргө салынып, жең ичинен жок болуп кетиши кадыр эсе көп кайталанууда. Ошо жолдор боюнча бүт бардыгын анализ кылып чыгып келдим да. Эмне үчүн ушу биздин жолдор бүтпөйт? Көптөн бери жанагы болуп атат, өз бир натыйжасын бербейт, кошумча чыгымдар келип атат. Бул барыңыздарга билгенде маалым болгондо Сарес 3 Бишкек Ош жолу бар, 4-фазасы. Бул боюнча бизде China Railway деген номер 5 деген компания өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барып атыр. Бир нече жолу узартылды, контракттын договордун условиялары. Андан сырткары бул өздөрүнүн бир жаңы технологияларды ойлоп табуу эле жанагы контракттын баасы көтөрүлүп баратат да. Баш аягы менен 115 миллион 100 миң доллар болду. Дефицит 23 миллиондон ашты. Андан башка 609 миллион туура эмес пайдаланды. Бул боюнча текшерип көрдүңүзбү? Эмне болуп атат? 2 жылдыкын бир текшерип атабыз да, 21-22-ни. Азыр аяктап калды буюрса, бул боюнча толук маалымат берет элек, биз өзүбүздүн кеңештен өткөзүп туруп, уже аяктап калдык. Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун ишинин артыкчылыктары менен кемчиликтери суралды. Кыргыз индустрия боюнча маалыматыңызды тапкан жокмун да. Мынакей
мамлекет тарабынан 1 миллиард сом акча бөлүнгөн. 8 акционердик коом, 8 мамлекеттик ишкана. Ошолорду 16 ишкананы модернизация кылып, жөнгө салыш керек болчу, жандандырыш керек болчу. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Эл өкүлү мамлекеттик казынанын мүлкүнөн уурдалган каражаттарды кайтаруу мөөнөтүн кыскартууну ырастады. Мен байкап атам, акыркы учурларда ошол биз цифранын артынан чуркаганды жакшы көрүп атабыз аябай. Болбосо мына 46 миллиард кайтарыла турганы 15,5 миллиард. Андан дагы болгону 7 миллиард гана кайтарылган. Эмне үчүн калганы кайтарылбай атат? Мага айтсаңыз, сиз жана айттыңыз да 30 күн убакыт берилет, ошо 30 күн ичинде ордуна коюлуш керек депчи. Чыгым төлөмөс пайдаланган акчалар, туурабы? Бизде 30 күндө 1 ай өтүп кетет. 1 айдын ичинде көп ишти бүтүрүп койсо болот. Мамлекеттин акчасын жийлеген үчүн ал эртең коюш керек. Сиз бүгүн таптыңыз, ал эртең коюш керек ордуна кайрачы. Жыйынтыгында депутаттар отчетту канааттандырарлык деп табышты.